Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгүн силерге Айтматовдун Ак кеме повестиндеги Чыпалак бала жомогун айтып бермекчимин. Чыпалак бала чыпалактай эле болгон экен. Аны силерге Осокиева Гүлзада эжекеңер айтып берет. Мен менен байланышкыла. Демек, чыпалак бала чыпалактай болуп, чөптүн арасында эле жата берчү экен. Аябай кичинекей болгон экен. Ал бир күнү чөптүн арасында жатса, аны төө жалмап жеп коет экен. Төө кепшегенин билет, бирок жегенин билбейт деген сөз ошондон калган турбайбы? Аны абышкалар келип куткарып алат экен. Төөнүн кардын жарышат. Андан чыккан чыпалак баланы карышкыр жеп алат экен. Ал сонун бир окуя. Аны дагы силерге айтып берейин. Карышкыр ачкалыктан эмне кыларын билбей келатса, чөптүн арасында чыпалак бала жүрөт. Эй, кедең деген сен кимсиң? Жалмап коеюнбу десе, чыпалак бала, мени жесең сен ит болуп каласың дейт экен. Аябай күлгөн карышкыр аны жеп коет экен. Анын ичинде жүргөн чыпалак бала ичинен кыйкыра баштайт экен. Эй, мени жегиле, койчумандар уктабагыла. Мен карышкырмын дейт экен. Ага аябай күлгөн койчумандар. Ой, карышкыр өзү мени кармагыла деп жатпайбы? Мен карышкырмын деп жатпайбы деп күлүшөт экен. Ал болсо Ташматка бар, Эшматка бар деп карышкырдын ичинен чыпалак бала жөн жатпайт экен. Ошентип арыктап, же кой жей албай, карышкыр айла жок ит болуп алам деп адамга барып ит болуп калган экен. Ошентип ал адам менен кошо жашап калыптыр. Абдан кызыктуу экен. Жомок силерге жактыбы? Анда дагы улантабыз. Мага жазгыла. Саламатта калгыла.